Кутман түн, айрымдарга кутман күн, эртең көрсөңүздөр керек. Мен кечинде жумуштан кеч келип, азыр эле келип, анан жолдон баарлашып калып, бул тема боюнча баарлашып калып, анан ушу сиздерге кайрылууга туура көрдүм, деги эле оюмду айтууга туура көрдүм. Себеп дегенде мен жолдо келатсам, мага Жамалдин деген мырза бар, өзүңүздөр билсеңиздер керек. Бул көбүңүздөр билсеңиздер керек. Бул адам спорт чебери, көзүнөн мүмкүнчүлүгү чектелген, бирок мындай ошо мүмкүнчүлүгү чектелген болсо дагы бул адам спорт чебери болуп, жакын арада эле Гималайдагы 6200-гө жакын болгон, 6200 метрге жакын болгон бийиктикти барып ошол жерге барып чыгып келген мырза. Ал техникалык лабучи деген тоо, ал техникалык жактан мындай кыйла эле күчтүү тоо, оңой эмес тоо. Мен ал тоого 2022-жылы чыгып келгем, ошондуктан мындай техникалык жактан оңой эмес, татаал тоо болуп эсептелинет да. Ошол экиге көз жагынан мүмкүнчүлүгү чектелсе да, ошо Жамалдин мырза чыгып келген. Анан ошол киши мага жазып калыптыр, мен келсем ушул кайрылуумду элге жеткирип коюңузду суранам деп. Анан кайрылуусунда Instagram баракчасында бар, сиздер мына шилтемеден көрсөңүздөр болот. Ошол Instagram баракчасында жанагы Бакыт Сыдыков мырза, депутат мырзага кайрылып жазган экен. Кечирим сурооңузду талап кылам, себептен сиз туура эмес кыласыз деп. Эми социалдык тармактардан мен да көргөм Бакыт мырзанын тегерегинде ызы чуу болуп атканын, депутат Бакыт Сыдыков мырзанын. Анан бирок чынында эле мындай мазмунуна кирип көргөндөр эмесмин, себептен ушунча көп окуялар болуп атат азыр. Анын баардыгына баягы реакция кылыш үчүн аны менен таанышып чыгышың керек, көрүшүң керек, окушуң керек, дегендей угушуң керек. Ага убакыт да, убакыт албетте таар, анан көп нерсени көрбөй каласың да. Бирок Жамалдин мырза мага кайрылгандан кийин мен азыр жол бою карап келдим. Бакыт мырзанын жогорку кеңеште кайрылганын карап чыктым. Эки кайрылуусу бар экен. Биринчи кайрылуусун мен уккан жокмун. Анан экинчи кайрылуусун болсо мындай дыкаттуураак трибунага чыгып, анан убакыт алып сүйлөгөн экен. Ошо экинчи кайрылуусун уктум. Мени жакшы түшүнбөй калдыңар деп айткан экен. Жамалдин мырза болсо өзүнүн мага жөнөткөн катында мен экөөнү тең айтты. Биринчисинде да туура эмес сүйлөдү, экинчисинде да туура эмес сүйлөдү. Бул биздин менталитетке жатпайт, биздин салтка жатпайт, биздин динге да жатпайт. Бакыт мырза ошо эки боюнда бар балдарды алдырып салыш керек деп атат. Анан эгерде мүмкүнчүлүгү чектелген болсо, ошону алдырып салыш керек деген демилгени көтөрүп атат деп айтты да. Мен өтө дыкаттык менен Бакыт Сыдыков мырзаны карап чыктым. Себеп дегенде Жамалдин мырзаны мен урматтайм, сыйлайм, анын кайрылуусун жоң калтырбайын деп ошон үчүн мындай жакшылап карап чыктым. Эми мындай, Жамалдин мырза мага таарынбасын, Жамалдин мырза таарынбаңыз. Бирок мен Бакыт мырзанын айткандарын дыкат угуп чыгып, интернеттен маалыматтарды карап чыгып, бардык сайттардан азыр ошону атайын окуп чыгып отуруп, Бакыт мырзага аябай ыраазы болдум. Менимче мен биринчи сүйлөгөндө Бакыт мырза эмне деп сүйлөгөнүн билбейм. Чындап мен интернетте мындай карап, анан жакшы деле терең караган жокмун, бирок карап тапкан жокмун. Балким жаңылса жаңылып деле калгандыр. Бирок экинчисинде жыйынтыктоочу сөзүндө мени жакшы түшүнбөй калдыңар деп анан сүйлөгөн сөзүндө абдан жакшы даярданыптыр. Көрүнүп турат, бул адистер жардам бергени, өзү маалыматты өтө тыкыр чогултканы көрүнүп турат. Өзү ушул маселени изилдеп иликтегени да көрүнүп турат. Анан дагы бир сөзүн уктуңуздарбы? Ал киши айтып атат да, бул маселеге мен ушул маселени жүрөгүмдөн алып өтөм деп айтты да. Ошентип айтты. Бул жерде дагы бир мен ойлойм мандем бар деп. Эми мен Бакыт мырзаны жакшы тааныбайм, бирок өзү кандайдыр бир ошол эки менен мындай байланыш болуп келеби, же бир жакындары, туугандары ушул маселе менен алек болуп келеби. Мен айткан себебим жанагы өзү айтып атпайбы, негизи бул аутизм боюнча, ошол жерде жанагы балдардын церебралдык параличи боюнча, даундар боюнча, ошолор боюнча айтып атпайбы. Анан мен мындай деп айтып кетейинчи, менин жакын адамдарымдын, туугандарымдын 4-5-өөнүн балдары ошондой аутизм диагнозу менен
бар да. Бакыт мырзанын айтканы жанагы жүрөгүм менен муну сезип келем деген дагы мен ойлойм ошондон болсо керек депчи. Өзү ошол эки менен алек болбосо дагы бир жакындары алек болсо керек деп. Себеп дегенде бул маселени көтөргөндө мындай чынында эле ичинен сызган, ичинен билген ошол маселе боюнча ата энелер кандай гана азап тозокту, кыйынчылыкты көрүп жатканын көрүп анан айтса керек деп ойлойм. Албетте жанагы Жамалдин мырзага болуп, Жамалдин мырзанын кайрылуусун карасаңыздар, мына шилтемеде ал киши айтып атпайбы, мына мен мүмкүнчүлүгүм чектелген адаммын, бирок мен аябай ушул жашоого ыраазымын, мен өз күчүм менен монтип аракет кылып атам. Ал жерде маселе жок таптакыр. Андай маселени Бакыт мырза дагы көтөргөн жок. Бакыт мырза башка нерсени айтып атат. Ошол балдардын ар кандай, эми Бакыт мырзанын бир күнөөсү эле, эми күнөөсү эмес, ошол күнөөлөгөнү бул кагазга оробой эле айтыптыр да. Инвалид, патология деп айткан экен. Дүйнө жүзүндө цивилдүү мындай коомдо бул нерселерди мурун эле ошо патология жана мурун эле инвалид деген тизмелерден сызып таштап койгон. Муну өзгөчө балдар деп коет, башкача балдар деп айтат, инвалид деп айтпайт. Бакыт мырза ошол экен түз эле так кесе эле былчылдап эле кагазга оробой эле айтып салыптыр. Ошондуктан мындай орой угулат экен да. Мен мындай эметкеним эле, эмнесин туура эмес кылды, эмнесине жиндеди дегеним эле ошону эле биле алдым. Калган оюнча Бакыт мырза абдан туура айтып жатат. Бакыт мырза жөнөкөй эле нерсени айтып жатат. Туугандар, бул айтып атат. Балдар патология менен абдан көп төрөлө баштады деп айтып атат. Ошол жана биз өзгөчө делген балдар көп төрөлө баштады. Анын аркасында ошол ата энесинин гана шору эмес, балким айрым учурларда балдардын гана шору эмес, деги эле жалпысынан ошол эки тегеректеген, ошонун баарын балдарын тегеректеген жакындарын баарын шору деп ошону айтып атат. Канча деген миллион, миллиарддаган акчалар кетип атат. Ошол балдар өзлөрү да кыйналып атат, ата эне да кыйналып атат. Ошондон көрө ошол эки баягы жалпы дүйнө жүзүндө цивилизациялык коомдо колдонулуп баштаган, ал чынында эле колдонуп баштаптыр, ошол перинаталдык скринингти кылып, алдын ала ошол эки өзгөчөлүктөрдү аныктап берип, анан ошону аныктап берип туруп, ошол эки иликтөөлөрдү жөн эле ошол боюнда бар адамга карматып коелук деп атат да. Өзлөрү чечсин. Ошентип ошондой патологиясы бар же болбосо ошондой өзгөчө баланы төрөп алып, анан ошонун азабын кошо тартабы, же болбосо боюнан алдырып салабы, өзлөрү чечсин, биз ошондой шарт гана түзүп берели деп айтып атат. Ал киши чынында эле балдарды, ошол эки боюнда бар балдарды эгер кандайдыр бир өзгөчөлүктөрү бар болсо өлтүрүп салалы деген жери жок. Аябай жакшы нерсени айтып атат деп ойлойм. Бул эмнеге оор кабыл алынып атат биздин коомдо? Себептен деги эле коомдо, ар бир коомдо, кайсы гана коомдо болбосун, бул аборт маселеси аябай чоң оор турат да. Абортко каршы болгондор бар түп тамыры менен. Мисалы диндердин көбүндө түп тамыры менен каршы, диндүү өлкө болбосо дагы ал жерде коомчулуктар күчтүү, алар каршы болушу мүмкүн. Бирок ошол эле учурда бул деген аял кишинин өзүнүн эрки болуш керек дегендер дагы ушундай баягы эки жаат мынтип салгылашып берет да. Жөн эле аборт боюнча. Бул жерде болсо ошол эки аборт маселесине кошуп туруп, дагы эгерде өзгөчөлүгү бар болсо ошол экини алдын ала аборт кылып салганга ошондой тандоосун берелик деп эле ошол эки ур тепкиге кабыл алынды да. Мен Бакыт мырзаны толугу менен колдойм. Абдан терең, абдан жакшы мындай анализ да жүргүзүптүр, жакшы маалымат да чогулттур. Бакыт мырза азаматсыз. Көптөн бери мен депутаттардан, биздин кыргыз депутаттарынан, тилекке каршы жогорку кеңештен мындай олуттуу, иликтөө, ошол маселеге кирип, башот менен кирип, жакшы түшүнүп, анан мындай элге жарыялаган көрүлөк болчумун. Мен сизге аябай ыраазы болдум. Мен сизди колдойм. Жамалдин мырза, сиз таарынбаңыз. Өзгөчөлүктөрдүн дагы ар кандай болот. Сиз мисалы мындай көзүңүз менен чектелген болгонуңуз менен деги эле башка дениңиз соодо аябай күчтүү болуп, жана паралимпийцтер дагы күчтүү болуп, бирок айрым адамдар бар да, алар айрым балдар ошол чектөө көп жеринен чектөө да. Алар толук кандуу таптакыр
жашап аракет кылам деп сиздей күчтүү эрки болсо дагы бул жашоодо шансы жок болот да. Ошол жөнүндө айтып жатат да Бакыт мырза. Ошондуктан Бакыт мырза, сизге ыраазычылык билдирем. Биздин депутаттар ушундай нерсени мындай көтөрсө кичине аброю дагы көтөрүлөт эле деп ойлойм да. Ошондуктан мындай жалпысынан мен туура дейм. Негизи биз ушу кыйынчылык жашоого баратабыз да уламдан алдан. Биз керек болсо тиги ошондой өзгөчөлүгү бар баланы бакмактуу көрсө, биз жөнөкөй тың баланы, ден соолугу, дени соо, аман эсен болгон баланы бага албай атабыз да. Бала бакмактуу көрсө, биз өзүбүздү да тыңыраак бага албай жинди болуп баратабыз да. Ошондуктан мындай учурда баардык жөнүндө ойлонуш керек. Жоопкерчилик бул биринчи кезекте ар бир адамдын жоопкерчилиги жөнүндө кеп болуп атат. Бакыт мырзанын айтып атканы, сен өзүң жооп бере албай жатсаң, миллиардтаган акча кетип атса, анан ошондой балага сен жооп бере аласыңбы? Ошондой балага сен толук кандуу ата эне болуп бере аласыңбы деген маселени көтөрүп жатат деп ойлойм. Ошондуктан ушундай орчундуу маселелерди биргелешип чечкенге, талкуулаганга аракет кылалык деп ойлойм. Эми азыркы учурда мисалы Бакыт мырзанын сунуштаганын колдобосок дагы бир нерсе баягы ушундай маселени көтөрүп чыкканын урматташыбыз керек деп ойлойм да. Ийгилик, сак саламатта болуңуздар, бейпил түн.